Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Urmattуу musulman bir tuğandar, ardaktуу mekendештер. Өлкөбүздө ислам маданиятын өнүктүрүүгө багытталган 40 кадамдан турган стратегиялык иш мерчебибиздин алкагында диний башкармалыктын кадрлар резервин түзгөнү жатабыз. Бул боюнча атайын жобо кабыл алып, ишке кирди. Максатыбыз элибизге сапаттуу диний кызмат көрсөтүү, коомдогу ислами муктаждыкты минималдык деңгээлге түшүрүү болуп саналат. Ошону менен бирге диний кызматка кесипкөй кадрларды тартуу, ар кандай жагдайда диний кызматты үзгүлтүккө учуратпай, диний вазифанын туруктуулугун камсыздоо максат кылынууда. Учурда мамлекетибизде 4000ден ашуун мечитибиз бар болсо, анын дээрлик 500-үндө имам жок. Dini окуу жайларыбызда да кадрлардын жетишсиздиги арбын. Кайсыл бир жооптуу кызматтагы адисибиз башка кызматка которулса же окууга кетсе, анын ордуна татыктуу адис табуу кыйынга турган учурлар бар. Кадрлар резервин түзүү чечимибиз ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүгө жардам бермекчи. Ошондой эле илимдүү, билимдүү, акыйдасы түз, шарияты шар, адеп ахлагы кооз диний адистерди табууга жана маанилүү орундарга коюуга шарт түзөт. Кадырлуу бир диндеги бир туугандарым, бизде диний адистиктер боюнча жыл сайын 5000ге чукул бүтүрүүчү чыгат. Тилекке каршы алардын баары эле жумуш ордуна таба албай кыйналышат. Ушул себептүү турмушта көп чайналышат. Медресени кызыл диплом менен бүтсө да, татыктуу жумуш орду жоктугунан кара жумушка өткөн же миграцияга кеткен балдарыбыз жок эмес. Эми Ханафи мазхабын, Матуриди акыйдасын жетик билген потенциалы чоң менеджер адистерибиз четте калбайт. Алар коомубузду диний агартууга тартылышат. Ар кандай адашкан секталардын залалдуу идеяларына каршы илимий күрөш жүргүзүп, руханий жактан антивирустук кызматты аркалашат. Урматтуу диний окуу жайдын бүтүрүүчүсү, эгер сиз өлкөбүздөгү же чет өлкөдөгү кайсыл бир диний окуу жайды ийгиликтүү аяктап, бирок башка чөйрөдө жүрсөңүз же диний мекемени эми эле аяктап жатсаңыз, анда муфтияттын кадрлар резервине катталыңыз. Динге кызмат кылуу ниетиңиз болсо, конкурсубузга катышыңыз. Бош орундар болсо, сизди чакырабыз. Балким медреседе, балким мечитте, балким хатибиятта же өкүлчүлүктө ордуңуз бар. Алган илимиңиздин акысын берип, динибизге жана элибизге кызмат кылып бериңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.